Бул табигый кырсыктан сактануу машыгуулары. Анда куткаруучулар жер силкинүү учуруна келип чыккан кырдаалдарда жергиликтүү калкка жардам көрсөтүп, коопсуз аймакка алып чыгарып кетүүнү көздөштүрүп жатышат. Машыгуунун жүрүшүндө жер титирөөнүн кесепетинен аммиак улуу заты төгүлүп, ага кабылган жарандарга тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлүп, кырсык катталган жер курчоого алынды. Мындай учурларда санитардык тазалоо иштери жүргүзүлүшү шарт. Ал эми жер силкингенде алгач урап калган имарат турак жайларда издөө иштери жүргүзүлүшү керек. Анда уранды алдында калган адамдар болсо, сөзсүз түрдө тез жардам барышы абзел. Ошондой эле жер силкингенде психологиялык жактан жабыр тарткандар болушу ыктымал. Мындай учурларда кайдыгерлик кылбай психологко кайрылуу зарыл. Ошондой эле өрт чыгып кетүү коркунучу да бар. Мындай жагдай машыгуу учурунда да унутта калган жок. Анда өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жөө каптаган маалда кандай кызмат алып барышат, иш жүзүндө көрсөтүп беришти. Бүгүнкү машыгуу учурунда табигый кырсыктан жабыр тарткан жарандарга көмөктөшүү жолдору көрсөтүлдү. Анда кырсыктын кесепетинен турак жайынан ажырагандарды каттоодон өткөзүп, коопсуз жайларга жеткиришти. Анда атайын ашкана, кийим-кечектер кампасы, ымыркайлар үчүн турак жай жана медициналык пункттар уюштурулган. Бул жерге биз жер титирөөнү улам көрүп калдык. Үй талкаланып, бияка куткаруу эмеси отряды бизди бияка алып келип жаткызды. Бияктан баары жакшы. Өзүңөр көрүп аткандай биякта диван бар, условиясы менен бар. Тамак аш өз убагында берип, өз убагында жардам көрсөтүшүп бар. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу иш-чарасы шаар боюнча 3 жылда бир жолу уюштурулуп турат. Ал 2 этап менен өтөт. Машыгуунун жыйынтыгы менен жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюуда мүчөлөштүктөр болсо, куткаруучулар анын үстүндө дагы иш алып барышат. Кайыр Жавлебекова, Александр Симонов, НТС.